Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Далай саясатчылардын түн уйкусун бузган УКМКнын АКСы жоюлду. Коопсуз шаар ишке кирген убакыттан бери 2 миллиондон ашуун жол эрежесин бузуу катталды. Белгисиз адамдар Казакстандын чек арасында туруп, Кыргызстанды көздөй баңгизат ыргытты. Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Буга чейин Жапаров бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда. Жакында антикоррупциялык кызмат жоюлаарын билдирген. Президент экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, сот жана укук коргоо органдарынын иши өркүндөтүлөөрүн бир нече жолу айткан. Биринчи кезекте мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат. УКМКнын антикоррупциялык кызматынын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экендиги белгиленген. Бул максатта министрлер кабинети жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет зарыл болгон уюштуруу чараларын көрөт. Коопсуз шаар долбоору ишке киргизилген убакыттан тарта быйыл 24-июнга чейин 2 448 391 жол эрежесин бузуу фактылары катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Асель Кененбаева парламент жыйынында кабарлады. Жол эрежесин бузуу фактылардан өндүрүлгөн айыптын суммасы 1 миллиард 800 миллион 757 миң 285 сом болду. Коопсуз шаар долбоору Бишкек шаарында 2019 жылы 4 марттан тарта иштей баштаган. Учурда Бишкектин 38 көчөсүнүн кесилиштеринде видео камералар орнотулган. Ошондой эле Чүй облусунун аймактарында 52 жерде видео байкоо бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абадтын Каракөл шаардык милициясынын тергөөчүсүн пара талап кылууга шектеп кармады. Маалыматка ылайык, тергөөчү кылмышка шектүү адамдар менен сүйлөшүп алып, ишти жабуу максатында 40 миң сом сураган. Бул факты Жазык кодексинин 326 беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара алуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Шектүү Жалал Абад шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Оштун Карагулжар районунда Тар дарыясына агып кеткен 3 адам изделүүдө. Алар 37-28 жаштагы жарандар жана 4 жашар бала. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25-июнда билдиргендей, Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай машина көпүрөдөн кулап кеткен. Унаадагы 5 кишинин экөөсү айдоочу менен 13 жаштагы секелекти жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Аталган райондун Казык дарыясына 22-июнда агып кеткен 10 жаштагы бала дагы эле табыла элек. 23-июнда Карагулжа дарыясына 30 жаштагы жигит агып кетип, 3 күндөн кийин сөөгү табылган. Кыргызстандын министрлер кабинети Япония өкмөтүнөн 1 миллион 100 миң вакцина бөлүүнү жана аны сактаганга муздаткыч берүү маселесин карап көрүүнү өтүндү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Жылдыз Бакашева Япониянын Кыргыз Республикасындагы элчиси Сигеки Маэда менен жолукканда жогорудагы маселе көтөрүлгөн. Бакашева учурда Кыргызстандын элин коронавируска каршы вакцина менен эмдөөнү тездетүү маанилүү милдеттердин бири болуп тургандыгын айткан. Ал эмделген жарандардын саны өтө аз болуп жаткандыгын кошумчалаган. Ушундан улам Япония өкмөтүнүн 1 миллион 100 миң вакцина бөлүү жана аны сактаганга муздаткыч берүү маселесин карап көрүүгө жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Мындай кыйын кырдаалда Япон элинин Кыргызстан калкынын тездик менен эмделишин камсыздоодо, пандемиянын мындан аркы кесепеттеринин алдын алууда өзүнүн салымын кошот деп ишенем деген ал. Күнчыгыш өлкөсүнүн элчиси калкты эмдөө жана вирустун таралуусунун алдын алган коопсуздук чаралардын сакталышы өтө маанилүү экендигин баса белгилеген.
Ысык көл эл аралык аэропорту ушул жылдын эсебинен Кыргызстандын түштүгүнөн келген алгачкы каттамды тосуп алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынан билдиришти. Тезжет авиакомпаниясы RG-85 учагы менен Ош Тамчы багыты боюнча 105 жүргүнчүн алып келген. Алардын арасында 12 бала бар. Ал эми Тамчыдан Ошко 88 жүргүнчү, алардын 13-ü балдар учуп кетти. Туруктуу каттам жумасына 3 жолу шаршембе, жума жана жекшембе күндөрү аткарылып турат. Вакцина албагандарга айлык бербеш керек. Мындай сунушун экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында азыр мамлекеттин бюджетинен 300 миңден ашык кызматкерлер айлык алып иштешет. Цифраны укпай койдум. Канча врач, медсестра бар, ошонун канчасы вакцинирован. Врачтар улам-улам ооруп атты. Калган армиябызды, МВДны негизи 368 миң өзүбүздүн кызматкерлердин баарын зарплата албайсың деш керек. Эгерде прививка болбой турган болсо. Белгисиз адамдар Казакстандын чегарасында туруп Кыргызстанды көздөй баңгизат ыргытты. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы кабарлады. Окуя кечээ 24 майда Чүй облусунун аймагында катталган. Чегара наряды Кыргыз-Казак чегарасынын Казакстан тарабында 2 адам турганын байкаган. Андан соң алар Кыргызстандын аймагына 2 литрлик 4 желим бөтөлкө ыргытып, кайра ары көздөй качып кетишкен. Текшере келгенде бөтөлкөлөрдүн ичинен 2 килограмм 120 грамм кара куурай табылган. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин алынган баңгизат Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.